Агротехнология боюнча Толук ака, сиз дагы таң калтырып бүтпөй атасыз да. Мына азыр кулпун айтамчылатуу кылып коюпсуз үйгө. Бул таймермен өзү сугарып өзү иштейт экен. Туугандар, бүгүн биз Кыргызстанда буйруса алдыда дагы 1 жыл убакыт калды. Тренд боло турган эң эрте бушар экспортко жакшы гилас боюнча сүйлөшөбүз. Жакыныраак отуруп туруп комментарий жазыңыздар. Мен жана сиздерге жөн гана айтып аткан, практика жүзүндө көрсөтпөй аткан гилас. Толук ака, ушул боюнча комментарий бериң. Бул кандай көчөт, канча жыл болду? Ассаламу алейкум туугандар. Бул көчөт Royal Tiago деген сорт 2022 жылы эгилген 3 жылдык көчөт. 3 жылда ушундай болуп тур, мисалы түшүмгө жаткан. Мына былтыры дагы түшүмү өтө жакшы сатылган. Ооруга чыдамдуу, калибровкасы өтө жакшы. 3-6, 3-7 чейин кеңири немеде барат. Анан кийин формасы дагы туура берилген. Бул обрезкасы өтө бир өзгөчө болгон. Мындай калтырганыбыздын себеби 15-20 сантиметр шахтын ичиде. Булар быйыл ушулар түшүмгө жатат дагы. Бул жактагылары кете берет. Ошентип шахтын ичини полностью түшүмгө жаткызып алганбыз. Азыркы ушул немеде ушул түптөр бардыгы гиластын немеси түшүмгө жаткан. Бахардан кийин венгерскийге чейинки бышуучу сорт, салмагы дагы транспортабельности дагы өтө жакшы. Эрте бышуучу сортторго кирет бул дагы. Royal Tiago'нун былтыр канча сомдон саттыңыздар? Былтыры ушул жерден 80 миң сомдук саттык экинчи жылыга. Быйыл ушул көчөт 3-чү жылдык көчөт. 3 жылдык көчөт. 3 жылдык көчөт. Экинчи жылга 80 миң сомдук саттык. Быйыл Кудай кааласа дагы жыл өткөн сайын муну түшүмү кошула берет туугандар. Өтө жакшы. Негизи ооруга чыдамдуу, транспортабельный, сатып алуучуларды кадары көп. Былтыр кайсы айда бышты берди? Былтыры бахардан кийин бышты, венгерскийге чейин бышкан. Бахардан расчет алып алсын көрө тургандар. Канча күн кийин бышты бахардан? Бахардан 3-4 күн кийин. 3 күн кийин бышат экен да. 3-4 күн кийин бышты. Азыр мында формасы дагы жакшы экен. Дагы бир туугандар, мен бир нерсе байкап калдым. Бир жер жөн ара чийип кеткенби деп үстүнү карасам, астында дагы кербовка жасалып калды. Мен ушул кербовканын кыргызчасын таппай эле жүрөм да, Толук экен. Эмне деп кыргызча айтабыз эми муну? Кыргызчасыга айтканда мен дагы билбейм, биз дагы кербовка деп коебуз. Ушундай немелерди кылабыз. Бул дагы бак өстүрүүнүн бир секреттери болот бул. Секрет боюнча айтыңчы. Секреттери болот. Ушундай кылып койсок, туугандар, кайсыл жагыда шагы жок болсо, ошол жагынан шак чыгарат. Анака. Ошого сөзгө далил катар мына жерден үстүнөн чийилген, чызылган, мына астыда мына уже шак чыгып атат. Көрүнөт экен азыр. Ошондо мынакей, мына көрүндү. Кербовканын негизги немеси кайсыл жакта формага бериш үчүн шак жок болсо, ошол жерге кербовка берилет. Ошондо шак чыгат дагы гиластын форма берилиши өтө жакшы болот. Өтө жакшы болот, Бул дагы бак өстүрүүнүн бир сырыга кирет. Туугандар, мына ушул Royal Tiago деген гиластын сорту эрте бышарга акцент коюп атканыбыздын, күн коюп атканын бир себеби бар. Бул Казакстандын, Россиянын базарлары бош болот. Бул май айында биз Кыргызстан эрте ылдыйкы зоналар мына ушул сортко басым жасай турган болсок, демек сиз кантип ойлойсуз? Өтө жакшы болот. Базар ээлелебизби? Өтө жакшы болот. Себеби дегенде биздин ушул Кадамжай районунун зонасыга эгилүүчү эң жакшы сорттордун бири болот булчу. Ошондо биздин рыногубуз Россия, Казакстан өзүбүздүн рынок ээлөөчү сортторго неме кирет бул. Эң негизгиси транспортабельность. Анан кийин вид өтө жакшы види. Види өтө жакшы. Крупно калиберныйге кирет булчу. Эң бир туура айттыңыз. Дагы бир жакшы секретин айтайлы. Бул гиластын минусу бизге плюс болуп түшүп атат да. Туугандар, караңыздар, бул ачык жердеги баягы кеч калып келген суукка
чыдамсыз да. Негизи бунун баягы уйку мөөнөтү азыраак тагын. Анан суукка болгон чыдамдуулугу кичине азыраак. Ошол себеби бизге пилус болуп атат. Биз мына Фергана өрөөнүндө жашайбыз го. Баягы кеч калган суук Ташкентте, Чүйдө, Таласта, мисалы үчүн Казакстанда гүлдөгөн моментте же башка убакта гүлүнө эле эмес, өзүн да уруп кетиши мүмкүн да. Ошол минусу бизге пилус болуп түшүп атат, Туура, эң туура сөз. Мына ушул нерсе артыкчылыгы болуп атат да бизгечи. Мына ушул көчөттү мына Кадамжай өрөөнүн ылдыйкы зоналарга. Бул жер азыр деңиз деңгээлинен канча? 550 метр. Мына ушундай жерлерге Шамалдысай, Лейлек өтө сонун түшө турган сорт. Азыр эми мынанда гүл ачкан эле калыптыр. Канча күндө гүлдөйт бул? 2-3 күндө гүлдөп калат, Кудай кааласа. 2-3 күндөн кийин Гүлдөйт. буйруса гүлдөйт. Бүгүн 12 март 25 жыл. Бүгүн кечетен бери Толбой акам менен таанышып, бул кишиде өтө маалымат көп экен да. Кыргызстан үчүн практикаланган нерсени ушул кишиден алсак болот. Туугандар, эгерде биз бул ушул кишилердин акылын, тажрыйбасын пайдаланбасак, дагы көп жыл адашып жүрүшүбүзгө туура келет. Кече көчөт сатып атсак, ушул эле айылдан бир киши бар дагы. Мен валовой эгем. Валовой эгишим керек. Ата бабабыздан калган сорт. Мындайча айтканда, только валовой да. Валовой эми өзүңүз билесиз, эми жакшы сорт чындыгында, эгер болуп берсе. Анан болбой аткан болсо, анда ал убакта айла жок. Бул негизинен суукка чыдамдуу сортко кирет. Мыналбы? Ооба. Кийин бул роял тягода кош түшүм болбойт почти что. Кош түшүм болбойт. Кош түшүм болбойт. Бул одиночка болот дагы. Мен айтканымдын себеби бул өтө крупно калиберныйге кирет. Айтып атпаймынбы? 3 плюска кирет, 3 плюска кирет дагы түшүмүнүн чоңдугу 3 сантиметр, 8 миллиметрге чейин барат. Бул деген сөз өтө крупный болот. Өтө жакшы. Толбой ака, сөзүбүз ача болуп калды. Эми элге түшүнүктүү болсун. Сиз суукка туруктуу дедиңиз. Негизи бунун немесинде, характеристикасында мына ушундай жазылган да. Бул америкалык чыгарылган сорт да. Анан бул өзүн өзү чаңдаштырат чындыгындачы. Чаңдаштырган үчүн бул баягы чындыгында суук моменттерде дагы мөмө байлай алат. Ал жагы эми баягы элге түшүнүктүү болуп калсын да. Анан буну азыр мисалы үчүн көп агрономдор муну Ташкентке же болбосо мына ал Өзбекстандын баягы ачык жерлерине, Фергана өрөөнүнө эмес, башка жердегилер, Тажикстандын ачык жердегилер муну сунуштабай атат да. Себеби жерге түшпөй атат. Себеби аларда баягы суук келгенде алып кетип калып атат да бүчүрлөрүнчү кечиккен. Азыр эми бул атыны бир өзгөртүш да керек окшойт. Бир баягы жалпак орток тилдеги ферганалыктардын сортунда. Не деп айтсак болот эми. Мисалы үчүн башка класстарды майский деп алдык, бахар деп алдык, же башка нерсе деп алдык. Жакшы бир мен азыр айтып атам, сизди баягы прицеп өрөөңүздү буяктагылар Толбой өрүк деп коюптур. Бул да эртең буюрса Толбой класс болуп кетпей? Мынанда азыр иштөөлөрү бүт бардыгы берилип бүтүптүр, Берилип бүттү. Азыр булар обработкасы бүттү, ширеге каршы чачылган. Биринчи вегетационный суу берилди, тамчылап атуудан мына. Нам болуп турат жерлер мына. Суу биринчи вегетационный немеси берилди. Ошол суу менен кошо витаминден агызылган. Витаминдер берилди. Берилди. Бул азыр гүлдөп, гүлүнү ташап түшүмгө даяр турат. Даяр, стартта. Даяр. Мынакей. Обрезкасы мына болду багыда. Обрежка бүтүптүр, дарыланып бүтүптүр, формалар берилиптир, кербовка болуптур, суу берилиптир. Бул сорт жөнүндө дагы эмнени айтпай кеттик. Эми бул сорт чындыгында азыр эми толук баягы бир нерсе далилденгенден кийин айтышыбыз керек да. Бул азыр гүлдөй элек. Эми баягы ушканда келип тартып кетебиз. Бул сорттун дагы баягы кемчиликтери кандай экен, сиз эмне деп ойлойсуз? Эми барбы кемчилиги? Эми буну өстүргөн сайын, бул чоңойгон сайын кемчиликтерини, жакшы жактарын биз дагы аныктайбыз дагычы. Кудай кааласа, Кудай кааласа аныктайбыз. Себеби дегенде азыр толугу менен кемчилдиги менен жакшы жактары аныктала элек. Бирок биз көп жакшы жактарыны билдик ужечи. Энди дагы түшүмгө кирет ар жылы аба ырайы ар түрдүү болот. Ошого жараша аба ырайыга салыштырабыз, башкаларга салыштырабыз. Дагы сиздерге кошумча маалыматтарды беребиз. Маалыматтарды беребиз да, Кудай кааласа. Кудай кааласа, монакей. Бул сорт жөнүндө ушундай айтылгандар.
Кыргызстанга баягы биз миң айткандан бир уккан. Буюрса муну гүлдөгөндөрүндө сиз жөнөткөн видеолордон көрдүк. Муну буюрса баягы Кыргызстанга дүң катырган нерсе да. Мунун баягы эс алели S1, S4 деп берет. Чаңда өзүн өзү чаңдаштыра турган сорттор да. Баягы ысык жерге сунуштап аткан сорттор ушул да. Демек бир жерге бак кыла турган болсоң, бул бак бизге чыныгы коммерческий болуш керек да. Бак. Мисалыга азыр 1 гектардан жана айткан сөзүңүз да. Баягы эми элге неме болсун да. 1 гектардан жана айттыңыз го, шал эгип мынча акча алат, мындай көчөт эксең миллион алат деген. Ошол сөз мына ушул сортко да тиешелүү болсо керек. Сөзсүз туура айтасыз. Эгерде мына ушундай гиластардан өзүн өзү чаңдаштырган жерден эгерде көп ала турган болсок, 1 гектарга канча батырса болот ушуну 5 3 эгилген? Бул Royal Tiago'ну ушул сорттун эгилсе 5 3 эгилет. Ошондо 1 гектарга 660 туп батат. 60. Эгерде 660 туп батса, ар бири энди биз орточо алайлык. Ар бири мисалы 30 килограммдан алынганда ошондо 20 тонна түшүм алынат. Опа. 20 тонна. 20 тоннанын уже акчасы мисалы 200дөн сатылганда да 4 миллион болот. Примерно да эмечи. Анакей. Эми бизге 30дан эмес, мисалы 10 килограммдан берген чактаям 6 тонна берилет. 6 тонна 600 берилет. 6 тонна 600дү мисалы гилас ошол убакта 200, 250, 300ге чейин болуп атат. Мисалы ошол убакта 200дөн сатылганда дагы 1,5 миллион болуп атат да. Эң арзан бааны айтканыбызда, эң аз түшүмдү санаганыбызда дагы эле бул 1,5 миллион. Бирок биз орточо немени алсак, бул башка бактарга караганда өтө пайда келтирүүчү сортторго кирет бул. Ошон үчүн биз кыргыз элим өзүбүздүн элибизге да мен кайрыла кетемин. Любой бакты кылганыбызда биз изилденишибиз керек. Билбегендерден уялбай сурайлык, үйрөнөлүк. Ошол менен ошондо гана положительный результаттар болот деп коеюн. Ошондой изилденишибиз керек. Мисалы, мына азыр оң жагыбызда турган бул кайсы сорт? Бардыгы Royal Tiago. Бардыгы Royal Tiago. Бардыгы Royal Tiago. 300 түп бар да бул жерде Royal Tiago. Royal Tiago 300 түп. 300 түп. 300 түп Royal Tiago. Дагы Royal Tiago жөнүндө эмне айтпай кеттик, эмне айтсак болот да? Энди Royal Tiago'ну айтыштын эмеси, муну гүлдөгөндө бир съемка кылыш неме керек. Гүлдөгөндө түшүмүнө неме кылыш керек. Ошондо бышканда, сатканда. Ошондо бышканда, сатканда наркы канчадан болот, ошондо дагы элибизге кошумча маалымат берели. Бул эми ушул жерде токтотпойлу дагы ушунун уландысы болсун. Экинчи серияны чыгарабыз, Кудай кааласа. Насип кылсын. Мына туугандар, бул гиласты көрүп алып, азыр эми сөз жок да. Сөз жок. Чындыгында эгер бизди дагы баягы эми минустарын толук биле элекпиз. Чындыгында балким минустары бардыр, пока биз минустарын көрө элекпиз. Мына ушул Кадамжайлык агроном Толобай абабыз бизге баягы биз кылам деген нерсени бул киши кылып койгон да. Биз эми кылабыз деген нерсени практика жүзүндө көрсөтүп койгон. Башкалардын катасын кайталабастан биз мына ушул кишилердин айтканын кыла турган болсок, демек биз сөзсүз өнүгүү жолуна түшөбүз. Сиздер менен Бага Өстүрө Кыргызстан каналы болду туугандар. Буюрса дагы сиздер менен көрүшөбүз.